тарых сабагынан жаңы теманы өтөбүз. Сабактын темасы Европа өлкөлөрүндөгү кайра жаралуу доорундагы илим жана искусство, агартуу кыймылы. Биринчи, табият тануудагы революция. 15-кылымдын аягынан тартып, Европанын алдыңкы өлкөлөрүндө кулоо жагына ооп бараткан феодалдык түзүлүшкө каршы күрөш кулат жайган. Адамдардын көз карашында төңкөрүш жүргөн. Көрбөгөндөй жогорулап, илим, адабият жана искусство дүркүрөп өнүккөн. Адамдардын көз карашындагы төңкөрүш баарынан мурда Италияда башталган. Айрыкча табияттануу илиминде жүргөн революция диний көз карашка сокку урган. Европада алгачкы музейлер, ботаникалык жана зоологиялык бактар, минералдардын жана өсүмдүктөрдүн коллекциялары пайда болгон. Жазуучуларды эми ойдон чыгарылган ыйыктар эмес, өз кубанычтары жана кайгылары бар тирүү адамдар кызыктырган. Улуу окумуштуу Николай Коперник ааламга карата диний көз караштарга кыйраткыч сокку урган. Ал эң жөнөкөй куралы менен 30 жыл асмандагы жылдыздарга байкоо жүргүзгөн. Окумуштуу жер күндүн тегерегинде, ошону менен бирге өзүнүн огунун тегерегинде айланат деген. Жер планеталардын бир гана, алардын баары күндүн тегерегинде айланарын айткан. Коперник өзүнүн ачкандарын жашырып жүргөн, анткени чиркөө илими куугундукка алган. Күн жердин айланасында тегерене тургандыгына бүткүл дүйнө ишенген, бирок Коперник гана биз көрүп турган нерсе чындыкка карама каршы келет деп эсептеген. Коперник 1943-жылы «Асман сфераларын айланасуу жөнүндө» деген китебин чыгарууну чечет. Италиялык улуу ойчу Жордано Бруно илим үчүн чыныгы баатыр күрөшчү болгон. Ата-энеси монастырга берип койгондуктан бала кезин монастырда өткөргөн. Бала кезинен эле билимге умтулган. Ал өзүн Кудайга сыйынууга эмес, илимий иштерге дарынаган. Бруно Коперниктин китебин жашырып окуп, дүйнөгө көз карашы өзгөргөн. Бруно монастырдан качып кеткен, жер кыдырган, бирок чиркөө окумуштууну куугундукка алган, иштөөгө мүмкүнчүлүк берген эмес. Бруно 16 жылдын ичинде Францияда, Англияда, Германияда, Чехияда болгон. Ал ааламдын учу кыйры жок, чексиз жана өлчөмсүз деп ырастаган. Жер тургай, күн да дүйнөнүн борбору эмес. Ал аалам сансыз, көп жылдыз, алардын ар бири бизден алыс турган күн. Ал күндөрдүн тегерегинде өзүнүн планеталар айланып жүрөт. Брунонун бул ою тайманбас илим тарабынан толук ырасталды. Ата мекенин сагынган Бруно Италияга кайтып келет. Ал өз мекенине келген соң 8 жыл түрмөдө отурат. Бирок кандай кыйноо тартса да, ал өз көз карашынан кайткан эмес. Чиркөө соту тарабынан аны өрттөөгө өкүм чыгарган. Андан кийинки окумуштуу Галилео Галилей. Галилей телескоп менен асманга байкоо жүргүзгөн биринчи окумуштуу болгон. Телескоптун жардамы менен көзгө көрүнө турган буюмдарды 30 эсе чоңойтууга жетишкен. Айда жердегидей эле тоолор болуп, Юпитер планетасын жандоочулар курчап айланып жүргөнүн жана күндө да тактар бар экендигин айткан. Телескоп менен дагы башка көп жаңылыктарды ачкан. Мына ушулардын бардыгы Коперниктин жана Брунонун окуусун ырастаган. Кайра жаралуу доорундагы көркөм сүрөтөнөрү. Кайра жаралуунун жазуучулары, сүрөтчүлөрү, скульпторлору адамзат ушул убакка чейин суктанган мыкты чыгармаларды түзүшкөн. Эң мыкты сүрөтчү италиялык живописчи жана архитектор Рафаэль Санти жана анын эң атактуу картинкасы Сикст Мадоннасы. Балдар, жогорудагы сүрөт кимдин эмгеги деп ойлойсуңар? Туура, бул Леонардо да Винчинин эмгеги. Ал эми англиялык драматург жана акын Уильям Шекспир өзүнүн Гамлет, Отелло, Король Лир, Ромео жана Жульетта жана башка көптөгөн чыгармалары менен улуу даанышман катары тарых беттеринде кала бермекчи. Балдар, сабагыбызды жыйынтыктап үйгө тапшырма алсак. Үй тапшырма орус маданиятынын өнүгүшү жана китеп басуу кандай деңгээлге жетишкен? Ушул суроолорго жооп таап келесиңер.